Assalamu alaikum Kırgız elim. Men bugün köpçülük elдің сұраулары боюнча ошол Energy Max компаниясынын Максилин жана L-Argin'in продукциясы жөнүндө сиздерге айтып берейин дедим эле. Кичине бул тарыхын айтсам, Максилин деген Energy Max компаниясынын Максилин продукциясынын тарыхын айтсам, 1980-жылы Япониянын борборунда микробиологдордун симпозиуму болгон. Ошондо Япониянын окумуштуусу чыгып, адам затынын вирусу, чума вирусунун биз жаңы видин ойлоп таптык. Ошо дүйнө жүзү боюнча адам затынын 3/1 кырып жибере турган жөндөмү бар дегенде, Союз, ошол маалда Союздун делегациясынын башчысы Галина Максимовна өзү сөз сурап чыгып, если силер ошого адам затыга ушундай вирус ойлоп тапкан болсоңор, биз ошого каршы дару ойлоп табабыз деп келип, ошол маалдагы Союздун башчыларга айтканда, ошол Кремлдеги башчылар военный окумуштууларга тапшырма берет, ошого каршы силер эме ойлоп тапкыла. Ошондо 7 жылдын ичинде бул өзү Алла Таала берген ацидофильный лактобактерия бар. Анда ошол ацидофильный лактобактерия организмге киргенде, биз билесиздер, биз жаштыгыбыздан эле антибиотик бар организмибизде, жеген тамагыбыздан, анан алып аткан эмеден ар түрдүү кирлер, вирустар кирип, антибиотиктер толуп калат организмибизде. Ошол ацидофильный лактобактерия организмге киргенде өзү да өлүп калат, тазалап өзү мындай туруштук бербейт да антибиотикке. А бул ацидофильный лактобактерия ошол военный ученыйлар 7 жыл ичинде антибиотикке туруштук бере турган кылып чыгарышат. Бул дүйнө жүзү боюнча мындай продукция ушул Energy Max компаниясында гана бар. Бир гана ушул продукция дүйнө жүзү боюнча антибиотикке туруштук бере турган. Муну ошондо биз ичкенибизде бул кандай таасир берет? Организмге бул кымызга окшош, таңга окшош даамы мындай жагымдуу болот адамга. Ичкенибизде организмге кирип, билесиздер, ичегинин ичиде чел кабыктын арасына ар түрдүү вирус, бактериялар жана тамактын калдыктары, курттар жаш өткөн сайын толуп кетет. А бул кызматы кирет да ошол чел кабыктын ичидеги вирус, бактерияларды тазалап, курттарга чейин тазалап, өзү ошол ацидофильный лактобактериялар менен толтуруп чыгат. Качан гана ацидофильный лактобактериялар ичке, жоон ичегилерди толтуруп чыкканда, организмде 80% иммунитет көтөрүлүп, организмдеги ооруларды жакшы сакайтууга өбөлгө түзүлөт. Ошо бул эми кайсы ооруларга пайда берет деген болсок, бул кант диабетиге жакшы пайда берип атат. Биз өзүбүз дагы натыйжасын көрүп атабыз. И давлениясы бар адамдарга, панкреатит ооруларга, муундардын ишигиге, муундар оорусуга, бел, бут ооруларга, анан баш айланууга, кан тамырларынын холестериндүү бляшкаларын тазалашка жакшы таасир берет. Өтө көп ооруларга жакшы жардам берет. Бул баягы гепатит С'ке жакшы пайда берди, биздин өзүбүздө көрдүк. Ошондой. Экинчи продукция бул L-Argin'in, ушул компаниянын L-Argin'in продукциясы. Бул L-Argin'in аминокислота болуп эсептелет. 21 аминокислота бар организмде, билесиздер. Аминокислоталардын кызматы, аминокислота ар түрдүү организмдеги функцияларды аткарышка жардам берет. Ошол арасында бул L-Argin'in аминокислоталардын эң падышасы болуп эсептелет. L-Argin'инди биз колдонуу өтө оңой. Тилдин астыга тамызып коебуз. Бул гель түрүндө коюу. Бир жолу же эки жолу тамызсак болот. Бир күндө тилдин астыга тамызгандан кийин кан тамырга сиңип, кан тамырларынын ичидеги холестериндүү бляшкаларды тазалап, бул дагы бир кызматы органдардагы байланыштарды жакшы кылат.
органнан башка мээ системасы дагы бара турган байланышты жакшыртат. Мындайча айтканда бул организмдеги сотовый связь десек болот. Ошо бул дагы тамызганыбыздан кийин организмге сиңип оксид азота пайда кылат. Оксид азотанын кызматы кан тамырларын кеңейтип, ичидеги холестерин белешкаларды тазалап, органдарга кандын барышын жакшыртат. Өзүңүздөр билесиздер, качан гана ар бир органга кан барышы начарлагандан кийин ошо органдын иштөө жөндөмдүүлүгү начарлап, кийин убакыт өткөн сайын ал органдын оору пайда болуп, өнөкөт оорулар пайда болот. Ошо биздеги мындай натыйжа жөнүндө айтсак, өзүндө биринчи келгенде желкемде муун ооруп турат эле. Муну муун ооруларга сүртсө дагы болот. Колуңуздарга алып туруп эле кичине мындап туруп сүртсөңүздөр, мына 2 жолу сүрткөндө менин муунум көтөрө албай калганын эсептесем. Ошол өтө жакшы таасир берди. Аягымда келгенде кичине давлениясы барып, көзү тунарып, башы ооруп турат эле. Ошондо тамыза коюп 5-10 мүнөт эле таасирин берип, ишенип, ушу компанияда иштеп атабыз. Дагы бир жакшы биздеги натыйжа, балдызым көп жылдан бери боору ооруп, ишип кетет эле, боюнда бардай болуп эле оң жагы ишип кетет эле. Доктурханаларга жатып, частный менчик клиникаларга жатып чыкса дагы анча жакшы натыйжа албай жүрүп, ошо 2 продукцияны бергенден кийин 1 айдын ичинде барып, атай барып сурады. Ошондо жездеди мурда түшкө чейин кыймылдап, өзүнүн үй тиричилиги менен кыймылдап, түштөн кийин жатып калат элем, бапчы мындай өзүмдү алсызданып деп аракет кылсам да болбой калат эле. Азыр ушул Максилин жана Эларгинин 2 продукциясын иштеткенден бери, пайдалангандан бери кечке чейин жумушумду кылам дейт, үй тиричилигимди. Эч кандай чарчоо жок дейт. Дагы бир жакшы бизде натыйжа, биздин кудабыз, Оштогу кудабыз 71-ге кирген байкебиз. Ошого 2 ушул продукцияны берди. Сахар оорусунан көптөн бери ооруп, бир айга келгенде, 1 ай болуп калганда келип сурап эме кылды. Мурдагыдан көрө мурда уйкум начар эди, табитим начар эди дейт. Ошол 2 продукцияны ичип, мындай эч кандай эмени сезбей калдым дейт. Сахар оорусу жоктой болуп калды дейт да. Кеч жатканда жакшы уктап калдым, табитим жейишим дагы жакшы болду, энергичный болуп калдым. Анан дагы бир муну айтайын дегеним, келин, кыз, аялдарга өтө жакшы таасир берет. Көп эле биздин аялдар бетиге ар түрдүү кремдерди сүртүп, бетиге эле мындай уход кылыша берет. А буну сиздер 2 продукцияны эме кылсаңыздар, бирини ичип, бирини тамызсаңыздар, организмдеги ичегидеги бардык вирус, бактериялар генеральный уборка болуп чыгат да, мындайча айтмакчы. Генеральный уборка болуп, кан тамыры ичегисиндеги генеральный уборка болгондон кийин бетиңиздеги тырыштар өздөрү кетет. Биз буну өзүбүздө дагы иштетип көрүп, натыйжасын көрүп атабыз да. Ошо мен айтайын дегеним. Эми чакырып кетесиздер да? Эми мен айтайын дегеним, көп эле өнөкөт ооруларды өтө жакшы таасир берет экен. Бул натуральный, табигый, эч кандай химикаты жок, консерванты жок. Бул табигый, өзүбүздүн баягы мурдатан эле кыргыз элибиз кымыз ичип эле өтө жакшы өмүр узун жашап, бакубат жашап жүргөн. Ошондой эле буга ошол эле эмеге ацидофильный лактобактериясыны байытылган. Ушуну сиздер ичиңиздер, муну тамызып иштетиңиздер, бакубат жана ден соолукта жакшы ооруларыңызды жакшы сакайтып, бакубат жашоого сиздерди чакырам. Energy Max компаниясына келип иштөөгө биз сиздерди чакырабыз.